Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы. 1-чейрек 1-класстар үчүн. Тема сандар. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили жана адабияты мугалими Тулибаева Кандала Туктабаевна алып барат. Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе баарыңыздарга жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды аралыктан окутуп баштайбыз. Урматтуу окуучулар, баарыңардын керектүү окуу куралдарыңар даяр деп ойлойм. Анда эмесе баарыбыз сабакка активдүү катышабыз. Бүгүн 9 айынын 7-си күнгө шаршемби. Бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз сандар деп аталат. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен тааныштырып кетейин. Урматтуу окуучулар, силер бүгүнкү сабакта 1-ден 10-го чейинки сандар менен таанышып аласыңар. Буюмдарды саноого жана канча деген суроого жооп берүүгө үйрөнөсүңөр. Бири-бириңер менен мамиле түзүүгө көнүгө бересиңер. Анда эмесе баарыбыз китебибиздин 18-бетиндеги 1-чи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Урматтуу окуучулар, 1-чи көнүгүүдө сандарды туура айтып, эстеп калгыла дептир. Келгиле анда эмесе баарыбыз биргеликте 1-ден 10-го чейинки болгон сандарды туура айтууга үйрөнөбүз. Даярсыңарбы балдар? Баарыңар мени менен биргеликте сандарды айткыла. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Мына балдар, биз сандарды туура айтууга үйрөндүк, эстеп калдыңар деп ойлойм. Анда эмесе урматтуу окуучулар, 2-чи көнүгүүгө көңүл бурабыз. 2-чи көнүгүүдө сандарды туура көрсөткүлө деген тапшырма берилген. Өзүңөр көрүп тургандай эле таблицанын 1-чи жагында 1-ден 10-го чейинки сандар жазылган. Ал эми 2-чи жагында ошол сандарды жазуу түрүндө көрсөткөн. Силер 1-ден 10-го чейинки болгон сандарды туура көрсөтүп, видеого тартып, мага жөнөтөсүңөр. Бул силерге тапшырма. 2-чи көнүгүүнү аткарып бүткөн болсоңор, урматтуу окуучулар, 3-чү көнүгүүгө көңүл бурабыз. 3-чү көнүгүүдө биз канча деген суроого жооп беришибиз керек экен. 1-чи сүрөттү карагыла. Мында канча китеп бар? Же болбосо мында канча китеп турат? Азаматсыңар, мында 1 китеп турат. 2-чи сүрөттө китептин астын карайбыз. 2-чи сүрөттө мында канча калем турат? Азаматсыңар, мында 5 калем турат. 3-чү сүрөттү карайбыз. Класста канча окуучу отурат? Же болбосо канча окуучу бар? Класста 4 окуучу бар. Азаматсыңар. Акыркы сүрөткө көңүл бурабыз. Акыркы сүрөт боюнча суроого жооп беребиз. Силер канча гүлдү көрүп турасыңар? Азаматсыңар. Биз 3 гүлдү көрүп турабыз. Азаматсыңар. Мына балдар, бүгүн биз силер менен сандардын туура айтылышын үйрөндүк жана канча деген суроого жооп бергенди билип алдык. Ал эми үйгө тапшырма 4-чү көнүгүүдөгү ырды жаттап келесиңер. Сабак силерге жакты деп ойлойм, урматтуу окуучулар. Анда эмесе кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.